Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан иштелип чыккан ченемдик укуктук актылардын долбоорлору башкы администратор Юстиция министрлиги аркылуу авторизациялангандан кийин бирдиктүү порталга жайгаштырылат. Авторизациялоо үчүн иштеп чыгуучуга өздүк кабинетке кирүү керек. Өздүк кабинетиңизге кирүү үчүн e-mail, электрондук почтаңызды жана сыр сөздү терип, андан кийин кирүү баскычын басуу керек. Иштеп чыгуучунун профиль баракчасы демейки шартта ачылат. Ал жерде сиз профилди түзөтө аласыз. Профиль барагында ошондой эле кошумча баракчалар бар. Чуа долбоорун түзүү, менин чуа долбоорлорум, комментарийлер, менин жоопторум, менин жазылууларым, даттануулар. Долбоорду жарыялоо үчүн сиз чуа долбоорун жаратуу бөлүмүнө кирип, талап кылынган талааларды толтурушуңуз керек. Мамлекеттик жана расмий тилдерде аталышы. Чуа долбоорунун түрүн тандоо. Долбоордун редакциясын аныктоо. Жарыяланып жаткан долбоорго таандык категорияны тандоо. Жарыялоо датасын тандоо. Талкуулоонун баштапкы датасын тандоо. Текстти мамлекеттик жана расмий тилдерде жайгаштыруу. Мамлекеттик жана расмий тилдерде долбоордун максатын көрсөтүү. Долбоордогу ачкыч сөздөрдү белгилөө. Негиздеме маалыматтын тексттик файлын жүктөө. Эгерде сиздин долбооруңуз каржылоону талап кылса, анда каржылоону талап кылат кутучасын белгилеңиз. Эгерде сиздин долбооруңуз жөнгө салуучу таасирди талдоону талап кылса, анда ишкердикке тиешелүү кутучасын белгилеңиз. Эгерде колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөр киргизилсе, укуктук маалыматтардын борборлоштурулган маалымат банкында жайгаштырылган ченемдик укуктук актыларга шилтемелерди тариздөө. Эгер сиздин долбоорго түзөтүү керек болсо, анда сиз долбоорду черновик катары сактап, кийинчерээк жарыялай аласыз. Же болбосо коомдук талкууга долбоорду жарыялай аласыз. Жарыяланган ченемдик укуктук актынын долбооруна келип түшкөн комментарийлерге көз салып, иштеп чыгуучу онлайн режимине келип түшкөн күндөн тартып 7 жумушчу күндүн ичинде жоопторду бериши керек. Коомдук талкуулоонун жол жобосу аяктагандан кийин иштеп чыгуучу ченемдик укуктук актынын долбоорунун жүрүшү жөнүндө маалыматты жаңыртат. Коом талкуу чекит gov.kg. Сиздин үнүңүз угулат.